Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, Аллах Тааланын жер бетиндеги эң эрке пенделери бул ахлул Кур'ан, Кур'ан элери. Ачыктап айтканда, кайсы адамдардын өмүрү, жашоосу Кур'ан үйрөнүп, үйрөтүү менен өтүп жаткан болсо, мына ошол адамдар ахлул Кур'ан болуп саналат. Бул адамдар Аллахтын астына ушунчалык эрке, Аллахка ушунчалык жакын. Эгер бул адамдардын зарылчылыгы, муктаждыктары, ойлогон ой максаты Аллах Таала суратпастан берип коет. Бул гана эмес, Аллах Таала башка адамдар нафил намаз окуп, ибадат кылып, зикир кылып, Аллах Таалан бир нерсе сураса, Аллах Таала ошол адамдарга берилген нерседен дагы Аллах Таала Кур'ан окуп жаткан адамга жакшырагын берет. Бул тууралуу Тирмизи китебинде Абу Саид Худри радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Аллах Таала айтат: "Якулу Рабби азза ва жал ман шагалахул Кур'ану ан зикри ва мас'алати." Аллах Таала айтат: "Кайсы адамды мени эстөөдөн, менден сурануудан Кур'ан алек кылып койсо." Ачыктап айтканда, анын жашоосу Кур'ан окуп эле өтө берсе, "А'тайтуху афдала ма у'ти саилин." Менден сурап жаткан адамдарга берилген нерседен дагы жакшырагын берем дейт Аллах Таала. Ошондуктан бул хадистен ала турган сабагыбыз, урматтуу Кур'ан окуучу, урматтуу карылар, эгерде сиз өмүрүңүз Кур'ан окуу менен же болбосо Кур'ан окутуу менен өтүп жаткан болсо, анда сиз эртең келечегим эмне болот, жашоо турмушум, тиричилигим эмне болот деп эч качан кабатырланбаңыз, кайгырбаңыз. Анткени Аллах Таала сизге бул дүйнөдө падышаларга берилбеген неаматты, кадыр-баркты, сый-урматты берет. Ал эми ахиретте болсо эң бийик даражада бейиш берет жана пайгамбарлар менен чогулууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул артыкчылыкка, бул фазилетке жетүү үчүн биз ар дайым тилибиз Кур'ан менен нымдан туруш керек. Өмүрүбүз Кур'ан менен өтүш керек. Ачыктап айтканда, күн болобу, түн болобу, жалгыз болосузбу, эл менен болосузбу, үйдө болосузбу, сыртта болосузбу, ар дайым Кур'ан окуу менен жашоону өткөрүңүз. Ошондо биздин жүрөгүбүз нурданып, жашообуз курулат. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан менен алек болуп, Кур'анга дос болуп, Аллахтын эрке пендеси болууга мүмкүнчүлүк берсин.